АКШнын Мерсет шаарындагы университеттердин биринде студенттерге кол салуу болду. Анда белгисиз киши бычак менен окуу жайга кирип барып студенттерге карата чабуул жасаган. Полиция кызматкерлеринин айтуусунда ал тартип сакчылары тарабынан атып жок кылынды. Бирок ага чейин 5 студентке бычак саюуга жетишкен. Алардын 3-өө жеңил жаракат алып, 2-өө оор абалда ооруканага жеткирилди. Учурда тартип сакчылары кол салган кылмышкердин аты жөнү тууралуу жана эмне үчүн мындай кадамга баргандыгы боюнча эч кандай маалымат бере элек. АКШда жыл башынан бери окуу жайларда мындай кол салуулар экинчи ирет катталып жатат. Пакистандын Лахор шаарындагы фабрика кулап, кырсыктан 18 киши каза болду. Андан сырткары 100дөн ашууну көчүп түшкөн дубалдардын астында калган. Окуя болгон жерде куткаруучулар оор техниканын жардамында 40ка жакын кишини алып чыгууга жетишти. Учурда көчкү алдында тирүү калган адамдарды куткаруу иштери уланууда. Сумка чыгаруучу фабрика эмне себептерден кулап түшкөнү азырынча белгисиз. Бирок айрым маалыматтарга караганда, ишкананын имараты октябрь айында катталган катуу жер титирөөдөн жаракка кетип, кооптуу абалга келип калган болчу. Андагы зилзаладан өлкөдө 300гө жакын киши каза болгон. Американын Facebook компаниясы 3-кварталдын финансылык отчетун жарыялады. Ишкана жетекчилигинин билдирүүсүндө өткөн жылга салыштырмалуу бул жылы компаниянын кирешеси 11%га өскөн. Facebooктун 3-кварталындагы 1 айлык мониторингде социалдык тармакка катталгандардын саны 60 миллиондон 1,5 миллиардга чейин өскөн. Ал эми тармакка баш баккан сайт колдонуучулардын саны 1 суткада эле 42 миллиондон 1 миллиардга чейин өскөнү аныкталды.